8 жыл болуп калды окшойт. Мен турмушка чыгып жүргөндөн бери мен интервью бере элек болчумун. Мен бир жолу берилген, ошондон кийин мен көңүлүм калып, токтотком интервью деген нерседен вообще баш тартып калгам. 50 бала багып алсам керек эле. Анткени ушунчалык жүрөгүм оорубайт. Дагы 4 баласы бар болсо да мондай сонун нерсени тигип аткан айымды көргөн эмесмин, чындап келгенде. Надежду не теряйте, эркектин уурду башка. Кандай болбосун өзүңүздү таштабаңыз. Мен мынтип ырдап сахнада жүргөн менен мен деле мать одиночкамын, мындай айтканда. Кеттик, 12 айдын султаны болгон Рамазан айы ар бирибизге кут болсун дейли. Бул ай соопчулукка бай ай деп бекер айтылбаса керек. Солото YouTube каналы адамга адам керек долбоорунун алкагында дагы бир үй бүлөгө бир аз да болсо кубаныч тартылуу алдында жолго чыгуу алдында турат. Албетте Кия Кыргызстан менен биргеликте. Келиңиздер, көптөгөн адамдарга жакшы иш жасаганга аракет жасайлы. Биз дагы жалгыз барбайбыз. Бүгүн дагы өзгөчө айым биз менен баруу алдында турат. Бардыгыбызга белгилүү болгон кыргыз эстрадасынын дагы мыкты айымдарынын катарын толуктаган Малика Дина менен чогуу сапарга чыгабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Алдында болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн дагы буюрса дагы бир айымга жакшы бир маанай тартуулап келебиз деген шилиштебиз. Иштериңиз жакшы? Жакшы, баары Маанай рахмат. жакшы. Жүрүңүз анда, биз кеттик. Негизи эле ушул Рамазан айында көпчүлүк адамдар кайрымдуулук иштерин көбүрөөк жасаганга аракет жасашат. Алардын катарындагы толуктасаңыз керек. Ооба, көп жылдан бери эле кайрымдуулук кылып келебиз, бирок анын баары чет эшикке адамдарга көрсөтүлүп кылынбайт. Бул адамдын кайрымдуулугу өзү үчүн. Ошондуктан кандай болбосун көрсөтпөгөнгө аракет кылабыз, бирок башка адамдарга үлгү болушуң керек деп айтышат го. Ошондуктан бир-эки жерин кээ бирде кез-кезимен көрсөтөбүз. Анткенде биздин катталуучулардын деле бир жүрөгүндөгү жылуу сезим ойгонсун деп жакшы ниет менен кылабыз. Кээ биркүлөр аны туура эмес түшүнөт. Силер көрсөтүп кыласыңар деп, бирок анын баары чын жүрөктөн. Көбүнчөсү, мисалы үчүн, аты таанылып калган адамдар деле ушул кайрымдуулук иштерин жасап атып, кичинекей нерсе жасап алып деле аны тоодой кылып, видео отчет катары жүктөгөндөр бар го. Ооба. Аларды көргөндө ай кой эле койсоң болмок деген нерсе болобу? Жок, мен эч убакта кандай видео, кандай сүрөт көрбөйүн, мен эч убакта бир кандай ой жүгүртүү кетирбейм, анткени бул ар бир адамдын өз иши. Тоодой жумуш жасайбы же кымындай жумуш жасайбы, ал өзүнүн иши. Ошондуктан мейли көрсөтсө деле жакшы, анткени башкалар көрүп, балким ошону туурап жасайт. Колунан келгендер. Бирок көбү колунан келбегендер бар, ошондуктан алар үчүн деле бир, билбейм, көрсөң жүрөгүң жыргайт го. Ооба. Ошондуктан билбейм, мен эч убакта бирөөнү сөз кылбайм дагы, жаман ойлобойм дагы. Мен өзүм жашоом өзүмө жетиштүү. Негизи эле бул орозо тутканда адам бир гана тамактан тыйылбастан кулакты дагы, көздү дагы, анан тилди дагы тыйыш керек деп коет. Анан негизи эле ушундай учурда көбүнчө сизден жардам сурап кайрылгандар көппү? Азыркы учурдан пайдаланып. Бир гана орозо күнүндө эмес, мындай күндө деле өтө көп кайрылышат. Малика кийим бер, Малика акча бер, Малика мындай жардам бер деп кайрылышат. Анан бир нерсе бар да, жаман көнүп алгандар бар. Мен үчүн деле, бул башкалар үчүн деле, кандай десем, жашыруун эмес. Бир жардам берсең, анан кийинкисин мындай как должное катары кабыл алып, эмне болду, мага саласыңбы акча, салбайсыңбы деген күндөр болгон. Ошондуктан чындап мен Аллахыман суранам, жүрөгү таза, чындап ушундай муктаж болгон адамды жолуктурчу деп. Анткени Инстаграмды ачсаң эле ар кандай смскаларды окуйсуң, тим эле билбейм, таң каласың кээ бирдечи отуруп. Эми колу бутуң ордунда. Тигиң балекеттей сайрайт, смскаларды балекеттей жазат экенсиң. Чык иште, бир нерсе кыл. Анткени пол жуусаң дагы ал жумуш. Жаман жумуш болбойт, просто адамдын мындай, кандай десем, жалкоолугу же болбосо нафсы деп коет го, ойноп кетет да, мен эмнеге аны кылышым керек деп башкалардан күтүп отура берет. Ошондуктан мен айтат элем көбүнө,
2 балаңыз болобу 3 балаңыз болобу жаныңызда кошуналарыңыз бар 2 саатка таштап болсо да пол жуусаңар дагы 5 тиын тапсаңар ошол татыйт. Жакшы. Негизи эле азыр өзүбүз жакшы билгендей, ушу жардамга муктаждар көбүнчөсү айымдар. Бир нерсе деселе эмне болду десем, күйөөм таштап кетти, же болбосо жалгыз калып калдым. жалгыз калып калдым, анан күйөөм кууп чыгып койду деген айымдар бар да. Андайларга кандай кеңеш берет элең айым катары? Эми билесиңерби, биз монтип кычырап жүргөнүбүз менен кандай иш кылбайлы биздин Инстаграмга болгон жайылган бир 5% көрүнөт да. Башка учурда биз кадимкидей эле тытынып иштеп, бутубузга тийишпей, колубузга тийишпей, кээ бирде даже балаңа убакыт жок болуп калган кездер болот да. Ошондуктан менин кеңешим бул өзүңүздөргө ишениңиздер. Эгерде сизди таштап кеткен болсо, ал балким анын деле күнөөсү эмес, балким сизде бар. Ошондуктан биринчи адам өзүнөн башташ керек, менин оюм. Өзүңөн баштап кыймыл аракет кылсаң, Аллахым ошончо берет сага. Айтат го, сен мага бир канча кадам таштасаң, мен сага 1000 кадам таштайм деп. Ошондуктан эч убакта отурбагыла. Балдарыңыздар бар болсо дагы, мен апам мурун айтчу эле. Мен апама өтө ыраазымын, анткени бизди таштабай, бир жакка калтырбай багып келген да. Тиштеп болсо дагы мен силерди багып, тиштеп жанымда жүрсөңөр дагы кандай болбосун, чарчасаңар дагы жанымда болосуңар деп үчөөбүздү теңме-тең чоңойтуп келген. Ошондуктан ошол апамдын күчтүүлүгүн көрүп, мен дагы балким үлгү алдым. Эч убакта колуңуздарды, өзүңүздөрдү таштабай алдыга умтулуңуздар, айымдар. Сонун. Негизи эле ар бир келген конок менен маектешкенде биз бир теманын алкагында баарлашабыз, тандап алабыз. Анан бүгүнкү темабыз кечиримдүүлүк жөнүндө болмокчу. Анткени биз билебиз, кечиримдүү адамдардын катарын толуктайсыз, адашпасам керек. Ооба. Акыркы жолу качан да ушундай бирөөдөн кечирим сурап же бирөө сизден кечирим сурады, ошол боюнча айтсаңыз. Жакшы сөз бар эмеспи, күн сайын адам бою калуу деген. Мен кичинекей бир нерсе жасабасам да кечирим сурай берем да. Пожалуйста, кечирип койгулачы, пожалуйста. Анткени бул сени мындай ылдый да түшүрбөйт, и өйдө да көтөрүлүп кетпейсиң эгерде кечирим сурабай койсоң. Мындай адамгерчилигиңди ичиңе сактап, кандай болбосун, бир аз көңүлүн оорутуп алсаң да, билип билбей кылып алсаң дагы кечирим сураганды билиш керек. Мен мурун өзүңүздөр билгендей эле мына көбү жазат, молодец, атаң менен кечиришипсиң деп. Биз антип деле урушуп эки жакка түшкөн эмеспиз, бирок бала катары, кызы катары мен ошол нерсеге мына акыркы 2-3 жылда эле келдим да, атамды түшүнүп, ушунчалык атамдын копиясы экенмин мен. Ар бир атам жасаган, балким мен туура эмес түшүнүп аткан нерсеге кабыл алып калып, анан ошондуктан түшүнө баштадым да. Демек бул сен өзүңдүн башыңа келмейинче адамды түшүнбөсүң деп коет го. Ошондуктан мындай кечээ кечирдим же бүгүн бирөө кечирим сурады деп айта албайм. Бир нерсе кыласыңарбы, бирөөнүн көңүлүн оорутуп аласыңарбы, эгерде ойлонуп кетсеңер, ички сезимиңер ойгонуп кетсе, ысыгында бас дейт го, сразу кечирим сурагыла. Бирок балалык кездеги баягы таарыныч оңой менен жазылмаса керек, баягы 2 жыл болду деп калганы го. Эми аны болсо билесиздерби, мен мурун ооба мен кечирбей мындай таарынып же аябай капаланып басып кетсем, бир канча убакта жазылчу да. Убакыт өткөн сайын, жыл өткөн сайын адам алмашат. Ар жыл сайын адамга жаңы ой келет, жаңы жашоо башталат. Айтат го, понедельниктен жаңы жашоо баштайсыз. Ошондой понедельниктерден канчасы өтөт. Ошол моменттерде ойлонуш керек да адам мындай. Бул таарыныч мага эмне берет? Айым үчүн, өзгөчө айымдар үчүн таарыныч деген бул оору, барабар оору. Сиздер моякта отургузуп, бага берсеңер таарынычыңарды, ал чоңое берет. Аягында мына көп канча айымдарды байкап атабыз, онкология, тияка ооруп калды, бияка ооруп калды, жатып калды дегендин баары бул ички капа. Ошондуктан ошону мындай жое билишиңиздер керек да. Капаачылык бул бир гана өзүңүздөргө эле зыян келтирет. Уверенность в движении – самое главное.
Надежность Kia Sportage помогает двигаться вперед, где бы ты ни оказался. Инновации, расширяющие твои возможности. Абсолютно новый Kia Sportage. Негизи эле бул көбүнчөсү элдин кызыккан суроосу деп калбадыңызбы? Атаңыз менен болгон мамилеңиз, ошол учурда дагы апа эңиз кандай көз карашта болду? Колдодубузбу? Албетте апам ар дайым колдойт. Бул менин өсүшүмө, менин тарбияма бул апамдын салымы 100 эмес 200%. Менин ушундай кыймыл аракетиме, кылган жумуштарыма апамдын салымы чоң. Ошондуктан апам жакшы түз карайт. Кызым, бул атаң. Барып кел, ооба, карап кой, көңүлүңдү бөлүп кой деп апам көп айтат. Ошондуктан эми эки адамдын ортосундагы кичинекей бала эч күнөөсү жок төрөлүп калганына. Эки чоң адам урушуп кетсе, бул эми ар кандай үй бүлөлөр болот. Кээ бирде баланы ушунчалык кыйнап, папасы мамасына кызганып, мамасы папасына кызганып ушинтип ызы чуу беришет го, бирок бул туура эмес. Жубага түшүп ортодон. Бул туура эмес. Анткени азыр ошентип кыйнасаңар дагы бала чоңоет. Ал өзүнүн ой жүгүртүсүнө келгенде балким сизди мындай күнөөлөп басып кетиши мүмкүн. Ошондуктан баланы мындай жеңил жана кандай десем, боштондукка кое бериш керек да. Сенин оюң, сенин да атаңбы, атаң менен сүйлөшсөң болот, апаңбы, апаң менен сүйлөшсөң болот деп. Сиздер эч убакта баланын, эми билем, ою бузулат. Баланын оюн бузсаңар дагы убакыт өткөндөн кийин ошого мындай аябай эле жалеть этип калышы мүмкүн да адам. Ошондуктан эч убакта баланы ортого салып ызы чуу кылбаңыздар. Эч жакшылыкка келтирбейт. Мына мен 30га келип калдым дей берейинчи. 30га келгенде түшүндүм да. Ошондуктан эгерде мени жаш кыздар, жаш балдар, ата энеси менен сүйлөшпөгөндөр көрүп атсаңыздар, кечиримдүү болуңуздар. Жаша. Кичинекей чагыбызда баары бир ата эненин орду жашообузда аябай чоң экенин, ата энесиз өскөн же болбосо эки ажырым жолго түшүп ортодо өсүп калган балдар жоон териси менен сезген адам түшүнсө керек. Анан кичинекей кезиңизде баягы эми 18, 20 жашыңызда дагы баягы атанын орду көбүрөөк билинип, кээде ошол атанын мээримине муктаж болуп турган. Албетте, мен кичинекей кезимден бери эле муктаж болчумун. Ошондуктан мен азыр кызымды дагы эми гордостимди арыраак коюп, кызымдын папасына деле айтам, көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк сүйлөшкүлө деп. Кызыма дагы айтам. Мен ар дайым айтам, доча, атаңдын ордун эч ким ээлей албайт дагы, эч ким толтуруп бере албайт. Ошондуктан өз атаң менен жакшы сүйлөшүп, жакшы мамиле кур деп кызыма деле айтам да. Анткени анын баарын өзүм көргөмдү өзүм өткөм. Бирок кандай болбосун, мен азыр атам менен сүйлөшүп, атамды бир кучактаганда ушунчалык толуп калам. Болот го, бир 10 килограммга себирем да. Анткени атамдын кучагы башка. Айтат го, атаныкы ок, эненики. Ошондуктан апам атамдын да ордун ээлеп берди, апанын да ордун ээлеп берди, подружкаңдын да ордун ээлеп берди, досуң мындай. Апам мен үчүн болот го, монтип эле айланып жүрдү да. Ошондуктан мен канча болбосун, могу акыркы 2-3 жылда я стараюсь наверстать упущенное. Эми бир Кудай билет, эртең эмне болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен өтө бактылуумун. Мен атам дагы, апам дагы жанымда, кызым бар, жумушум бар, алтындай болгон элим бар. Эң бактылуу айымдарман деп ойлойм. Негизи эле ошол атаңыз менен табышкандан кийин көпчүлүк социалдык тармактарга, телеканалдарга интервьюга чакырышты. Ошол теманын алкагында баарлашалы, маектешели деп, бирок эч качан ооба деген сөздү уккан жокпуз. Чындап келгенде акыркы канча болду? 8 жыл болуп калды окшойт. Мен
турмушка чыгып төрөгөндөн бери мен интервью бере элек болчумун. Мен бир жолу берилген, ошондон кийин мен көңүлүм калып, токтотком интервью деген нерседен вообще баш тартып калгам. Даже сахнанын жанында болот го, 2 сөз сүйлөп коюңузчу дегендерге даже сүйлөйм. Анткени сен сөзүңдү бир алат дагы ошонун негизинде хайп жаратып, сени жаман кылганга жана мындай башкача бир өңдү алып келип коюшат да элдин алдында, жана түшүндүрүп отура берем 2 саат. Эми деп, бирок зачем бирөөгө түшүндүрүп? Бул сенин жашооң. Ар бир адам оозунан чыгып аткан сөзгө ээ, ошондуктан мен просто көңүлүм калып калган үчүн айтайын. Анан эмнеге сиздерге макулдугумду бердим? Анткени бул жакшы иш, бул Кудайга жаккан жакшы иш жасап атасыңар. Мен өтө кубандым сиздердин бир 2-3 эмеңерди көрдүм, видеолоруңарды. Ошондон кийин мен ойлодум да, эмнеге мен ушундай жакшылыкка себепкер болбошум керек? Точнее, сиздер себепкерсиздер, а мен жаныңыздарга мындай эмнеге кошулбашым керек жакшы жумушка деп өзүмө суроо берип туруп анан келдим ошондон жаныңыздарда отурам. Көңүл калып калган интервью эмне жөнүндө болду эле деп сурайын, эси оор болбосо. Эми билесиздер го, биздикилер чукуй беришет да мындай. Именно сен ооруп аткан аң сезимиңе лезгинка билеп кетет да. Эмне үчүн, кандай, балким мен аны сүйлөгүм келбей, эми элдин адамы болгондо баарына даяр болушуң керек Малика деп деле көп сөз уккам. Канча деген журналист, айымдар, мырзалар таарынган мага. Эми бул биздин жумушубузда эмнеге деп өтүп кеткен учурлары болгон, бирок аларга эчтеке түшүндүрбөй эле. Эми бул менин оюм, жеке чечимим, ошондуктан ошондой деп ойлоп атам. Сүйлөгүм келбейт деп эле басып кетем. Эми көбү дагы менин характеримди билишет. Мен эч убакта шишукация этип түшүндүрүп турбайм да, просто басып кетем. Анткени эми канча сөз айтсаң, ошончо сөз көбөйөт да. Сен бирди айтсаң, ары 10 айтат да. Анан кой десин, рахмат. Бирок билбейм, ондай интервью мага жагып атат өзү. Сонун ойлоп турсуңар, ойлонуп. Азыр биз дагы үйгө жакындап калдык. Азыркы учурда ал айым дагы күтүп жаткан учуру. Ушул айым жөнүндө айтып берсеңиз. Жашоосу аябай оор. Өзү дагы мурда бир аз кыбырап эмгектенген, бирок азыркы учурда ооругана байланыштуу иштебейт, Батирде турат. Азыр жашоо шартын көрөбүз, өзүңүздө болгон жакшы кеңештериңиз менен бөлүшөсүз деген ойдомун. Анан бир аз да болсо биз көтөрүп келген белегибизди берип, анан азыр очередьке туруп бала багылып калбадыбы? Мен ошондой закон чыкпаса элүү бала багып алсам керек эле. Анткени ушунчалык жүрөгүм ооруйт. Баарын алып кетип калгым келет го. Мен дом малюткиге барганда ыйлайм постоянно. Саламатсыздар. Охо. Сизге канча балаңыз бар? Менин атым Малика. Тааныш балалуу. Канча балаңыз бар? 4 балам. Бул ишти сиз жасап атасызбы? Үйдө ушундай аракет кылып иштегенге аракет кылам. Машалла. Ооба. Машалла. Берсеңиз, көрсөтсөм болобу? Жумуш былтыр бир аз токтоп, кыш ичи бир аз кыйналып калдым. Мына жаңы эле мен автоунаада айтып келаттым эле. Айым деген кандай акыбалда болбосун, өз аракети менен көп жерден чыгып кетет, өз аракети менен өз баласын багып кетет деген чын. Караңыздарчы, өзүн кыйналбастан, ушу кыйналып атканына карабастан мындай нерсе тигип, ушу акырын кыймылдап, балдарына нанга жана жашоосуна ушинтип окутуп, балдарын. Канча балаңыз бар? 4 балам бар, 3 окуп өтүшөт мектепте азыр. 3 тең мектепте. Элестетсеңер, 3 өспүрүм балдарды багыш кандай кыйын. Өзү ребенок дорогой деп элестет деп коет го, а биякта 4 экен. Молодец эжеке. Ушундай, билбейм, эми аз болсо да көптөй көрүп, буюрса алдыда дагы биз сизге жардам берген аракет кылабыз. Ушул көрүп аткан адамдар деле көп кайрымдуу, мындай жүрөгү жакшы, жумшак адамдар бар. Алар деле сизге жардам берет деп үмүттөмүн. Ошондой. Просто тиги машинкам бузулуп калып да, көп иштен калып калып атам да менчи. Машинкаңыз бузулуп калды.
аз келгенсип кир машинамда кышта именно жаңы жылга жакын бузулуп калып колдо кир жууп кышы менен бөйрөккө андан бетери көчүп келди да суу. А бөйрөгүңүз эмне болуп ооруп атат? Көчкөн просто баягы ордунан козголуп калган экен, оор жүккө оор, даже көпкө отуруп калсам да нагрузка болуп калып атат да, ошондо бир аз неме болуп калып. А так жумуш учурунда былтыр жайында жакшы эле болот деп иштеп атпын да, азыр аз жаксы. Эч капа болбоңуз. Айтат го Аллахым жөн эле адамдарды долуктура бербейт. Балким ушундай экөөбүздүн жолугушубуз ушу эже себепкер болуп, мына Соло медиага чоң ыраазычылык. Кандай болбосун эми аз болобу, көп болобу, биз баардыгыбыз мына Кыргызстан, бүт Кыргызстан көрөт. Жардам бергенге аракет кылабыз. Машинкаңыз сынып калса, балким бирөөдө машинка бардыр. Анткени менде жок, бирок балким таап алып келип беребизби, билбейм. Иш кылса жардамыбызды аябаганга аракет кылабыз. Мастер чакыртсам деген платинасы күйүп калган дейт. Анысы примерно 8-9 миңге барат дейт. Бул тем более менин машинамдын маркасындагысы Мадина базарда табылышы кыйын экен. Кытайдан заказ кылдырыш керек экен аны. Ошон үчүн мен алдым. Сиз өзүңүз өзгөчө айымкенсиз, машинкаңызды өзгөчө турбайбы? Ушундай болуп калды. Балаңыз жаман таптык экен, машалла. Бул ошо балдар мектепке кеткенде бул иштетпейт, эшикке чыгам дейт. Ушу эшикте жүрөбүз да. Жаңы эле эшикте жүртүк элек анан 2 күндөн бери бир аз мен да ысык болуп, бронхитим бар экен эле, кана ооруп, капельница салып, эми жакшы болдум. Эми сизге мен кааларым бул күчтүүрөөк болуңуз. Бир гана Аллахка таштап коюңуз. Баардыгы жол менен өзү кете берет. Мен чындап келгендечи, көп жерге баргам, көп үй бүлөлөрдү көргөм, бирок ушинтип үйдө отуруп алып ооруп атса дагы 4 баласы бар болсо да мондой сонун нерсени тигип аткан айымды көргөн эмесмин чындап келгенде. Ошондуктан этот как бы требует уважения. Я очень уважаю таких аракетчил женщин, поэтому вы молодец. Рахмат. Жолдошуңуз менен жашабай калгам. Жардам бербейт. Жок. Мындай кечирим сурап келди беле? Кечирим сурап келген болду, бирок бир жолу кечирдим, но адамдар алмашпайт э. Болбоду, анан эчтирганга туура келди. Бир чети эми кыйналып жашагыча кой берип койгон жакшы. Балким сиз менен эмес, башка айым менен бактылуу, балким сиз ал жок бактылуу болуп кетесиз. Бир гана Кудай билет. Алланын буйруганы. Ооба. Капа болбоңуз, бирок баары жакшы болот. Баары жакшы. Кечирим. Биздин бүгүнкү тема ушу кечирим боюнча. Мындай кек сактабаган адамдардан болушуңуз керек, менимче. Көзүңүздөн көрүнүп турат. Бирөөгө кек сактабайм, бирок эми жаман сөз деле угуп аттым, ушактар деле болот. Бирок бетиме деле катуу айткандар деле болду, бирок мындай эмне кылган жокмун. Эми анын баарын билесизби, бир гана мындай жылмаюу менен жеңип кетсе болот. Аны менен тытышып, урушуп, сен эмнеге мени антип сүйлөдүң деп анын уровенине түшпөй эле жылмай эле басып кетиңиз. Демек бул сиздин күчүңүз. Сиз деле ошондой болуп. Эми жаш экенсиз, өзүңүздү жакшы караңыз, эжеке 4 бала эмес, 10 бала менен деле күйөөгө тийип кетип атышат. Ошондуктан балким ушул жерден бирөө табылып, жүрөгүңүзгө бирөө балким подойдет, я не знаю, может быть, вы действительно сможете быть счастливой. Надежду не теряйте, эркектин уурду башка. Кандай болбосун өзүңүздү таштабаңыз. Жарым саатка эрте болсо дагы эртерээк ойгонуп, чачты жайып, мындай бир аз сүрөт тартып, өзүңүзгө өзүңүз дем күч бербесеңиз, балдарыңыз да ошону сизден күтөт да. Өзүңүз мындай пустой болсоңуз, балдарыңызга эчтеке бере албайсыз. Ошондуктан мен сизге айтарым, эң биринчи өзүңүздү караңыз. Сиз толуп мындай энергияңыз, күчүңүз болсо, анан ошону балдарга бере аласыз. Эгерде сиз пустой болуп монтип отурсаңыз, балдарыңыз ошону көрөт дагы, аларда эки эсе стресс болот. Ошондуктан балдарыңыз сизди карап өсөт да, сизди карап чоңойот. Макулбу? Связьда болуп турабыз? Балким жизде таап калармын. Эми билесизби, мен мынтип ырдап сахнада жүргөн менен мен деле мать-одиночкамын, мындай айтканда. Анан кандай болбосун,
тим эле мен тоодо жүрөм же алтын табымды айта албайм, ошондуктан колуман келишинче жардам берем. Бирок кыргыз эли менен суранат элем, эгерде сиздердин колуңуздардан келсе, ушу кир жугуучу машина, тигүүчү машина, тигүүчү машинаны ремонттосо болот деди. Ремонттосо болот. Ушул калтырып койгон реквизиттерге балким жардам бере аласыздар. Эженин батыраак иши илгери болуп, жумушу жүрүп кетсин десеңиздер, жардам берели чогуу, Былтыр ошо иштеп жайында неме болуп рассрочкага алганбыз, телевизор 2 жыл телевизор жок отурдук. 2 жыл 3 жыл почти. Анан бул телевизордун дагы эмеси барбы? рассрочка бар экен да, берекет тураттачы. Немеде ар айлыктан 3000ден төлөп. Туура эле. Ошентип эле адамдар бул рассрочканын эч айыбы жок. Кышта эми бар жалгыз бар неме болот экен, көргүсү келет экен. Конечно, балдарда. Телефонубуз болсо. Телефонуңуздарда жок. Телефон. Да. Так, ЦУМда берекетте иштеген мырзалар барсыздарбы? Биз дегенчи ар бир нерсени мындай жылмаюу менен кабыл алышыбыз керек. Канча жылмайып жашоого ачылсаңыз, ошончо жашоо мээ дейт. Ошондуктан эжеке бүгүнтөн баштап ыйламай жок. Бүгүнтөн баштап сиз башка жашоо баштайсыз, макулбу? Бардык нерсеңизди кылып бергенге аракет кылабыз. Эми бардыгын болбосо дагы бир четинен кыймылдатканга аракет кылабыз. Цумовские ребята, мы вас ждем. Биз бири-бирибизге керек экенибизди ар убак эстен чыгарбайлы. Дал ушул долбоордун ишке ашуусуна башкы демирчилердин катарын толуктаган башкы өнөктөшүбүз Кия Кыргызстанга, ошондой эле Тойбос, Партнер нефтке ыраазычылык билдиребиз. Ар бириңиздердин кармаган орозоңуздар кабыл болсун.